Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, баарыңыздарга салам. Бүгүнкү биздин чыгарылыш жакында масштабтуу чоң турнир болгон жатат. 22 июнь күнү Бишкек шаарыбызда Кожомкул атында спорт ордосунда Road FC Championship турнири болгон жатат. Бул турнирге Кыргызстандын эң мыкты деген алдыңкы мушкерлери беттеш өткөрөт. Кимдер десеңиздер, Канат Келдибеков, Бахтияр Тойчубаев, Тилек Машрапов, Актилек Жумабек уулу, Манас Темирбеков, Азиз Сатыбалдиев жана ушундай Кыргызстандын эң алдыңкы өз салмагында мыкты мушкерлер чет өлкөлүк Азиянын, СНГнин күчтүү мушкерлер менен беттешет. Бүгүнкү биздин чыгарылышта ушул мушкерлердин беттешке болгон даярдыгы туурасында болмокчу. Бүгүн атайын биз Сергүү спорт комплексине келдик. Анда эмесе биз баштайбыз. Кудай буйруса 22-синдеги беттештин бардыгын биздин каналдан көрө аласыздар. Андыктан биздин каналга катталыңыздар, класс басыңыздар. Анда эмесе биз көрсөтүүбүздү баштадык. Бүгін мини зал, короче. Креветки. Жүрле. Короткий, короче. Добро пожаловать. Нет? Беймара, кеңире. Салам, чипсы. Чукайм дегендер болсо, беговой дорожка. Качка берем дегендер болсо, Брюшевич дегендер болсо, Буржа у вас дегендер болсо. Салам, кубанга жаштар. Eski hayatımda şaka geçmek. Бүгүнкү биздин чыгарылышта ушул 3 мушкерибиз туурасында көргөзмөкчүбүз. Биринчиси Азиз Сатыбалдиев, Алайдын ханы. Экинчиси мынакей Бахтияр Тойчубаев. Баха, салам алейкум. Кудай буйруса бул жигиттерибиз жакынкы арада эле жакшы ийгиликтерди багындырды, ийгиликтер жетишип келди. Качып бараткан эме. Манас Темирбеков, мынакей Маке, кандайсың? Жакшы. Даярдыктар жакшыбы? Тренировка баштайбызбы? Баштайбыз. Азиз алдын ала уже катуу даярдык башталды. Биз даяр, мушкерлер даярбы? Всё, кеттик анда эмесе. Жалпы жумурай журтчулукка биздин алдыдагы мушкерлерибиз жакшы беттеш көргөзөт деген үмүттөбүз. Урматтуу достор, мынакей Кудай буйруса жакынкы арада 22 июнь күнү Кожомкул атында спорт ордосунда Road FC организациясында беттеше турган биздин мушкерибиз Азиз Сатыбалдиев. Ази, дагы бир ирет салам алейкум. Алейкум ассалам. Биринчиден жакынкы арада эле ушул май айында өткөн Global FC турнириндеги чемпиондук куруң менен коттуктайбыз. Себеп дегенде маңдай териң менен жакшы беттеш көргөздүң. Кандай эми чемпион болуп курду тагым жүрөсүң? Ошол туурасында айтчы. Буюрса көп даярданганбыз. Мен өзүмө башка жактан бой айтышкан. Ал бойлор 2-3 бой айтышкан. Алар тиле каршы болбой калды алар бойлор. Анан бул бой чыгып, буга урушуп, Алла насип кылып буттук. Чемпион болдук. Жакшы буюрса. 4 атандаш менен беттештиң. 4 атандаш менен беттештим. Эми 22-синде боло турган беттеш туурасында кеп кылайлы да. Атандашың ким? Каяктык мушкер, шердөгү кандай? Атандашым
аябай тажрыйбалуу египеттик, аты Абдель Фатах Тоха Тоха деген мушкер. мушкер. Буюрса орозодон уже тренировка кылып атабыз бир аздан. Орозо бүткөндө дагы жакшылап баштайбыз. Буюрса жакшы даярданып, ага дагы чемпиондук курга беттешем. Буюрса утуп чемпиондук курду Кыргызстанды өзүбүзгө алып калабыз буюрса. Кайсыл салмакта беттеш өткөрөсүң? Ошол туурасында айтсаң. 61 килограмм салмагында беттеш өткөрөм. Ал жакка да кур коюп берип атат. Ал жакка дагы кур. Сага жалаң эле кур коюп эле чакырышып калса керек Буюрса жакшы болуп атат буюрса. Эми шердогуң кандай болуп калды? Ширдогум так 16 азыр ширдогум. 6 жеңили болса, 6 жеңилүү, 10 бар. жеңил бар. Көпчүлүк ар ким ар кандай айтат. Бирөө Азиз 96-жылкы дейт, бирөө 95 дейт, бирөө 99 дейт. Канчанчы жылкысың, ошону айтчы. 96-жылкым. 96-жылкысың. 20-сентябрь. 20-сентябрь. Мына Кудай буйрса себеп дегенде эмне муну айтып атабыз? Себеп дегенде Азиздин келечеги алдыда Кыргызга жакшы ийгиликтерди алып келе турган мушкерлердин бири. Сен экөөбүз ушул Бишкекте барлашып отурабыз. Бул жакта кимдин колунда машыгууларды өткөрүп атасың? Бул жерде буюрса легендар тренерибиз Александр Воинов. Ошол тренерибиздин колунда болуп атам азыр. Жакшы даярдап атат өзү. Анан күрөш жагын карасак, өзүгө жардам берип жүргөн Данияр деген агабыз бар. Ал дагы интернетке алып барат күрөш сборныйларга. Ал жака барып, стойкага бул жака кермеске келип, жакшы даярданып атабыз буюрса. Александр Воинов агайдын колунда машыкканыңдын тажрыйбасын эмеде көргөздөң окшойт, Global FC'де көргөздөң окшойт, Ооба, сол жакта көргөздүк. Жакшы болду буюрса ал жакта. Көпчүлүк эле азыркы учурда ушул Александр Воинов агайга барган балдар бир башкача беттеш өткөрүп атат да, анын бир машыгуусунун өзгөчөлүгү эмнеде экен? Эмне үчүн бардың дегенди суроо сагачы. Мен өзүм биринчи бул жака айылдан Бишкекке келгенимде эле бул жакта Лига деген залда тренировка кылгам. Ал жерде жүрүп, ал жерге дагы ошо Гермес профи деген зал, ал жерге да барчумун. Ал жерден бир аз өздөштүрүп, жакшы стойкам жакшы болуп калганда Ошко кеттим. Ал жакта Өмүрзаков Тынчтык деген агайыбыз өзү тренировка кылдырып, ал жакта дагы аябай эле опыт алдык. Эми бул жака Бишкекке келип, буюрса ушу Александр Воиновдун колунда кылып атам. Стойканы аябай жакшы коет. Кыргызстанда номер 1, Азияда или мирде стойкасы аябай эле жакшы коет. Эми сендей Алайдын ханы, Алайдын батыры аталган кайманаттуу мушкерди
Кайсыл чоң Кыргызстандан тышкарыда организациялардан көрөсүз? Мындай алдын ала келишимдер түзүлүп, дагы кыймыл аракеттер болуп атабы? Келишимдер түзүлүп атат. Буюрса эртең ушу 22 орозо бүткөндөн кийин айтышат кайсыл жакта бойлор бар, кайсыл жакта келишим түзөбүз. Ушу орозодон кийин буюрса чечилет. Жалпы ушул жумурай журтубузду, сенин көрөрмандарыңды, күйөрмандарыңды чакыра кет алдыда боло турган беттешиңе. Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар. Сиздерди Кожоңкул атындагы спорт сарайга 22-июнь күнү чакырабыз. Барыңыздар, келиңиздер. Көптөгөн кыргыз мушкерлер беттешет. Барын келип колдоп кетиңиздер. Урматтуу достор, урматтуу кадырлуу кыргыз элим, дал ушундай Road Fighting Championship турнири болгон жатат. Ошол башында айтып кеткендей эле Кыргызстандын эң алдыңкы мушкерлери беттешет. Анын катарында мынакей Азиз дагы өзүнүн салмагында бел кор үчүн болгон күрөш болот. Андыктан баарыңыздарды чакырабыз. Келиңиздер, кыргыз мушкерлерин келип колдоп кетиңиздер. Беттештерди да сөзсүз түрдө биздин каналдан толугураак көрө аласыздар.